Эми апаң шаардын мэри болуп шайланганына караганда чекиңе чымын конбосо керек сенин Билент Паша. Махабаттан да жолдусуң. Карасам эмнегедир Сүйхан менен Жесур үйлөнө албас болуштугу. Мен ук. Курлай сүйлөп мен ачуума тийбе. Менин Сүйханга тиешем жок. Анда тойго эмнеге бардың Билент? Токтогула, мен каршымын деп бакырайын дедиң беле. Эмне болду? Танасыңбы эми? Мен да ошол жерде болчумун, сени көрдүм. Жесур сени тойго чакырбаганына караганда, сен да тойго жашыруун киргендирсиң да алмага окшоп. Бир сөз бар, уктуң беле? Көп сүйлөгөндүн өмүрү кыска болот деген. Андан башка да сөз бар, Билент. Сага окшогондордун күчү араң мага окшогондорго жетет деген, сен ушуну билчү белең? Болду. Көп сүйлөбөй жогол гана. Кана кет жогол. Эгер ушул чын болсо, бул жолкусунда аны менин колумдан эч ким уткара албайт. Эми анчалыкка барбаса керек, туурабы? Эмнеге мага ишенбей жатасыңар? Көрдүм деп жатам, көрдүм. Силер келе электе келиндин бөлмөсүнөн чыгып бараткан. Макул, тергөөчү баарын иликтейт. Туура. Ал адам Таксин атага баарын айтып берди беле? Көрүнүп тургандай силерди баш кошпосун деп колунан келгенин баарын жасап атат. Өчөшүп атат. Эмне болду? Эмне дешти? Ошол жерде бекен. Ооба. Мехримах айым менен чогуу барган экен. Камерадагы видеодон келин бөлмөсүнө кирип чыкканын көрүшүптүр. Мына, көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү? Айттым го силерге. Жесур. 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 Жесур, антпе, суранам. Жесур. Жесур, суранам, антпечи. Жесур. 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 Токто, Жесур. Эмне кыласың? Тынчтан. Токто, Акырын Жесур. тынчтан. Алгылаш мына жака. Мен Болду сени дейм. өлтүрөм. Жетче. Сени жок кылам. Жок Токто, кылам мен Жесур. сени. Бул эмне кылганың, Жетче. Жесур? Жесур. Болду дейм, Жесур, болду. Сага Сүйханга жакындабай жүр дедим. Маселең болсо мени менен эркекче мушташ деген болчумун. Не деп атасың сен? Не кылып турмун? Охо, кой бер мени, болду. Болду, тынчтан, акырын болду. Жесур. Кой бер, суранам. Болду, болду. Муну көзүмдөн алыс жоготкула, болбосо ажалым менин колуман табат. Жесур, жүр. Бүлөнд Айдынбаш. Мени менен тергөөгө жүрүңүз. Тергөөчүбү эмне болуп жатат? Биз эмнеге менин уулум тергөөгө барышыбыз? Жесур. Болду. Жесур, Жесур. болду. Суранам, тынчтан, суранам. Болду дейм. Жесур, болду. Жетишет. Жесур, суранам, болду. Эмне болуп атат, Билент? Мехримах айым, сиз да жүрүңүз, ошол жакта сүйлөшөбүз. Жүргүлө. Ай кудайым ай. Сооп болот ага. Эң туура кылыптырсыз, Жесур ага. Башынан эле жаман көрчүмүн ошол кубашты. Бирок бөлмөгө кирсе эле ууну ошол кошкон болбойт да. Ук, ал намысы жоктун таламын талашпа. Анткеним жок, болгону түшүнө албай жатам. Мага кантип андай нерсени ыраа көрдү? Кызганычтан өзүн кармай албай калды да. Тиги Рыза деген ит аны оңой эле көндүрсө керек. Бул тээ баштан бери артымдан жүргөн. Оолу үйүмдү өрттөдү, анан мени тузакка түшүрүп өлтүргүсү келди. Рызага ушул эле керек болчу. Мен өзү туура эмес кылган экем. Башында эле барып бул итти полицияга өткөрүп беришим керек болчу. Анткен жокмун. Чечимди Бануга таштап ката кылыптырмын. Мейли эми. Мейли. Ордуңузда болгонумда ал жерде эмне кылып жүргөнүмдү даана так айтып бермекмин. Айта турган эч нерсе жок. Сүйханды мен уландырган жокмун. Макул.
Анда чакырылбаган тойго болгондо да күйөө болчу жигит менен ортоңордо тирешүү болуп туруп эмнеге бардыңыз? Мен болгону Суханды көргүм келди. Ага бакыт калуу үчүн бардым. Болгону ушул. Ортобузда таарыныч калбасын дедим. Биз эски достордонбуз. Бülent Bey. Алгач тойго тоскоол болсун деп келиндин атасынын көкүткөнү барыптырсыз. Андан кийин бактыларына шериктешиңизди билдирип тойлоруна бардыңызбы? Ушуга ишенишимди күтүп атасызбы? Оксаңыз. Канча жолу айтам сизге, менин ал тойго тоскоол боло турган эч кандай жаман ниетим жок. Жөн гана аталарына жалган айткандары үчүн ушул ишке бардым. Таксим Бей бүт чындыкты билүүгө акысы бар болчу. Же жок беле? Bülent Taksin Qorludanın таасири алдында калгандан бери жүрүм туруму өтө өзгөрүп кетти, тергөөчү бей. Бир жагынан тигинен айткан зөөкүрлүктөрүн аткарса, бир жагынан мен чоңойткон ак жүрөк баланын кейпин кийип алып аябай кыйналып кетти. Түшүнүп турам. Мехрима хайым, сиз аны ушундай нерсеге кол барат деп ишенесизби? Жесурду жактырбаганын, алардын чогуу болгонун, кызганып жүргөнүн жокко чыгара албайм. Бирок менин уулум эч качан мындай ишке барбайт. Гер, Тергөөчү, мүдүр. Эмне жаңылык бар? тилекке каршы мойун албай жатат. Билдирүүлөрү да башаламан. Бир нерсени жашырып жаткандан күмөнүм жок. Анда мен да сүйлөшүп көрөйүн. Тергөөчү бей, суранам, уруксат берсеңиз, уулум менен мен да сүйлөшөйүн. Балким аны чындыкты айтууга мен да көндүрө алаттырмын. Кириңиз. Кош келиңиz апа. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай зарыңызды чачып алыңыз. Кана? Мисалы, мынтип баштасаңыз болот. Эң жакшы күнүмдү, эң бактылуу күнүмдү кантип ойрон кылдың деген сыяктуу. Жок, мен кечирим сураганы келдим. Bülent, мен шайлоо деп жүрүп өзүмдү да унутуп коюптурмун. Сени көзгө илбес болдум. Сенин абалыңды көрө албай калыптырмын, балам. Сени аябай жалгыздатып койдум, билем, суранам, мени кечир. Мени кылды деп ойлоп жатасыз. Ошондойбу? Жесурдан өч алым үчүн Суханды чындап мени уландырды деп ойлоп жатасыз. Жок. Мен сен андай нерсеге бара албасыңды билем. Эмнеге бул жердесиз анда? Себеби сен менин уулумсуң. Жана мен сени аябай жакшы билем. Сен бир нерсе жашырып атасың, Bülent. Карасаң, тойдон мурдагы сөздөрүң, той учурундагы өзүңдү алып жүрүшүң, бирөө капаска салып койгондойсуң. Bülent, суранам, бизден эч нерсе жашырба. Баардык нерсенин дабасы табылат. Эмнени билсең баарын айтып берчи, балам. Bülent, уку, мен тергөөчү менен сүйлөштүм. Сен жөнүндө өтө олуттуу дооматтар келип түшүптүр. Толтура далилдери бар экен. Унчукпасаң ого өтөр жаман болот. Bülent, мени кара. Бир ката иш кылсаң айт, балам. Баарыбыз адашабыз, баарыбыз пендебиз да. Сөз берем. Эмне болгон чакта да мен дайыма жаныңда болом. Сени эч качан жалгыз калтырбайм, Bülent. Жасадым. Мен жасадым. Апа, чоң ката калдым.
Ошол күнү Сухандын башына бир бале келерин билгем. Бирок тоскоол болгон жокмун. Аны токтоткон жокмун. Бирок дарыны сен кошкон жоксуң, туурабы? Кыла алган жокмун. Ошентейин дедим. Бирок анте албадым. Балам, билем. Жаным менин, балам. Өткөн түнү Рызанын кишилери мени уурдап кетишти. Рыза мага сунуш менен кайрылды. Дарын да ошол берген мага. Бирок Суханга зыян келбей турганын, жөн гана баланы түшүрүп коерун айтты. Жесурду жок кылыш үчүн мындан өткөн жакшы мүмкүнчүлүктү таба албайсың деди. Макул болгон жокмун. Макул болбогонумду көрүп туруп мени аябай коркутту. Бирок жасай алган жокмун. Анте албадым. Эмнеге андай кылайын? Сухан менин биринчи сүйүм. Аябай сүйчүмүн да. Сен болсо дарыны колдонбой таштандыга салдың, туурабы? Анда эмнеге эч кимге айткан жоксуң? Эмнеге полицияга айткан жоксуң? Корктум. Ал кишинин канчалык коркунучтуу экенин сиз менден дагы жакшы билесиз. Башка бирөөлөр менен да келишим түзгөнүн кайдан билмек элем? Сени уурдаган кишилерди сөзсүз айтып беришиң керек, Билент. Ал оңой эмес. Бирөө мага үн каткан болчу, кайрылдым. Ошол учурда артыман башкалар келди дагы. Мен беттерин деле көргөн жокмун. Мен ошол учурду эсимде жок. Жакшылап ойлон. Эсте жакшылап. Кичинекей бөлүкчөсү болсо да ишибизге жарайт. Жакшылап эсте. Анын жалган айтпаганын кайдан билебиз? Аягына чейин угалычы, Сураныч. Бүленттин билдирүүсүнө караганда Рыза муну уурдап кетип, келишим сунуштаган. Бүлент макул болбой койгондо коркута баштаган. Келиндин бөлмөсүнө эмнеге кириптир? Ишти бүтүргөнү келиптир, бирок кылбаптыр. Тергөөчү уксаңыз. Оройлуу кылгым келбейт, бирок бул акмактын айткандарына канчалык ишенсек болот? Жесур, мен эч кимге ишенген жерим жок. Бирок ар бир божомолду угуп аны териштиришим керек. Балким чындыкты айтып жаткандыр. Мейли. Мен бул жерге сага башка маселе боюнча келген болчумун. Тиги Бүлентти уурдаган кишилер телефондо Хикмет деген бирөө менен сүйлөшүптүр. Хикмет. Божомолум туура чыкты. Демек тааныйсың. Кайдан билесиң аны? Хикмет Рызанын запчы коюудагы досу. Бир кездерде Рызанын артынан жүргөнүмдө ага жолугуп калган болчумун. Сен тиги Хикметти көрсөң тааныйсың. Дарегин да билесиң, ошондойбу? Аны кармоого жардамчы боло алам.
Макул Жесур бей. Ишти баштадык. Эмне болуп кетти? Рызага катышуу үчүн жасалма паспорту кемени да сен даярдап берген турбайсыңбы? Кудай акы, Куранусун бул жала. Андай нерсе болгон эмес. Менин андай иштер менен кандай байланышым болмок эле? Өзүмдүн жолумда ишсиз, пулсуз бир аты уулумун болгону. Биз сенин эмне иш кылып жүргөнүңдү сураган жокпуз, эгер байкаган болсоң. Рыза сенден дагы эмне талап кылды, ошого кызыгып атабыз. Сен эмне билсең өзүңдүн эле пайдаң үчүн бизге айтып бер. Рыза 6 киши таап беришин талап кылыптыр. 3 адамды урдоо үчүн. 3 киши дейсизби? Кимдер экен ал 3 киши? Буладан 3 кармалды. Экөө Бүлөнттү алып кеткендерден экен. Алар да күнөөлөрүн мойнуна алышты. Айткандары Бүлөнттүн берген көрсөтмөсүнө дал келип жатат. Анда калганычы? Ал кимди урдаптыр? Биз тааныйбызбы аларды? Теги киши тойдон мурунку төнө Корлууда чарбасынан сизди алып кеткенин айтты. Буга эмне дейсиз? Эмне дейм мүдүр бей? Туура. Ошол түнү мени урдап кетишти. Корлууда чарбасына кирүү үчүн менден жардам сурады. Кандай жардам сурады? Сюхан айымдын баласын түшүрүү үчүн. Мага бир дары бериши керек эле. Апасына зыян бербейт деп баланы түшүрөт дедиби, ошол сыяктуу дары. Кайдан таап алган аныплас? Алдыңызбы аны? Албетте алган жокмун. Дарыны бетин көздөй ыргыттым. Мүдүр бей, мен да апамын. Күнөөсүз бир баланын өмүрүн кыя албайм. Кыла албайм андай нерсени. Мени кандай адам деп ойлоп алган деги? Жасай албайм дептерсиз. Эмне үчүн Сухан айымга кабар берген жоксуз? Эмнеге эч кимге эч нерсе айткан жоксуз? Мени коркутту да. Эгер бирөөгө айта турган болсоң, балаңды өлтүрөм деди. Эмне кылмак элем? Өз баламды ойлогонго мажбур болдум, Өдүр бей. Айтканына караганда корккондон унчукпаптыр. Жада калса тойго да ошол үчүн барган экен. Бирөө бир нерсе кылса тоскоол болуу үчүн. Бирок акыры келип кимдир бирөө ага жардам кылды, туурабы? Бүлөнттүн дагы теги аялдын мээси жайында эмес. Экөөнү кимиси болсо да кылышы мүмкүн. Туура айтасың, Жесур. Бирок колубузда далил болбой туруп жыйынтык чыгара албайбыз. Кандайча? Аларды кое бербейсиз да, туурабы? Кимдин кылганын аныктабай туруп кое бербейсиз да, шектүү катары камакта болушат да, ошондойбу? Албетте, Жесур. Иш жабылганга чейин алар көз алдыбызда болушат. Бирок биз тиги үчүнчү кишини сөзсүз табышыбыз керек. Сен оюңча ким болушу мүмкүн? Балким бизге чоочун бирөө. Же болбосо биз тааныган, бирок тоюбузга келе турган жакын бирөө эмес. Балким эч ким көрбөсүн деп жашыруун келди. Куш да учуп өткөн жокко. Эч ким тойго жашыруун келиши мүмкүн эмес. Бүлөнт менен тиги аял тойго чакырылган эмес. Алар кандай болгон күндө өздөрүн таанытууга аракет кылып анан киришти да. Болбосо аларды киргизишмек эмес. Рыза да муну эң сонун билет дагы биздин айланабыздан тааныган кишилерден атайлап тандады. Бөтөн бирөөнү эмес. Өтө капамын. Сүйүктүү. Бирок ким болгон чакта да айланабыз дагы биз тааныган адамдардын бири. Жаныбызда жүрүп, бирок биздин бактыбызды каалабаган кишилер көп тура. Маңдайыбызга жазылганы. Неге? Анткени кызганчаак адамдар бирөөнүн сүйүүсүнө, бактысына, никелешүүсүнө эч качан чыдай алышпайт. Бирок эмне кылса кылышсын, акыр түбү келип гана бакыт гана баарын жеңет. Корхан чалып атат. Алло? Корхан? Бизге айткан кемең бул. Бирок бир аз кечиктиң.
Өз убагында бул билдирүүнү бергениңде балким азыр ушу тапта жетекчиң тирүү болмок. Кайдан билейин мындай нерсе болорун? Кудай күнөөлөрүн кечирсин. Ук, мындан ары Рызадан коркуунун кереги жок. Сага эч нерсе кыла албайт. Камакта да, эркиндикте дагы. Сага айтканымдай, эгер сен бизге жардам берсең, биз да сага жардам бере алабыз. Түшүндүңбү? Түрмөдө жатчу мөөнөтүңдү кыскартып беришибиз мүмкүн. Мен баарын айтып бүттүм. Бирок мен антип ойлогон жокмун. Жетекчиң Рыза сага акыркы жолу коштошуп чалганда, сага акыркы иштер жөнүндө айткан эмес беле? Кандайчы? Эмне болгон иш экен ал? Корлуудадан 3 кишини уурдоо иши. Уурдалган 2 кишини билебиз. Бülent Айдынбаш. Теги Гулия аттуу аял. Жана үчүнчүсүн болсо бизге сен айтасың. Мен эч нерсе билбейм. Мен бул жердемин. Эстей алдыңбы? Байке? Эмне болду? Бүгүн психиатр келмек эмес беле сеанска? Эмне келген жокпу? Келди дечи. Атам заматта айкырып кирди. Андан кийин тигини уруп согуудан да жаман кылды Сухан. Ой көрсөңөр болмок. Ушундай күлкүлүү болду. Байкуш киши кайда качарын билбей калды. Шерменде болдук. Жакшыбы азыр? Өзүнүн бөлмөсүнө кирип алып эч ким менен сүйлөшпөй атат. Сени ошон үчүн чакырдым. Сени менен сүйлөшсө керек. Макул, мен чыгып карап келейин. Мен ушул жерде күтүп турам. Чын айтам, билесиңби, мурункусы эле жакшы болчу. Азыр жаш баладан да жаман болуп атат. Ой койчу Корхан. Атаңды ал сен белиңе көтөрүп жүрсөң деле аздык кылат. Ата? Кирсем болобу? Демек атаң бар экенин эстептирсиң да. Унуттурбай жатпайсыңбы? Эптеп бир окуя чыгарып өзүңдү эстетип турасың. Баарынын көңүлүн өзүнө бурдурууну жакшы өздөштүргөнсүң. Турмушка чыктыңбы тигиге? Жок. Тоюбуз болбой калды. Бирок кубанбай тур, баш тарткан жокпуз, жөн гана алдыга жылдыра турдук. Бул жерге эмне үчүн келдиң анда? Сага кыжалат болдум. Доктурга эмне ачууландың? Ай ашан бетине түкүрөйүн мен. Ойду тоону сүйлөп ачуума тийди. Эмне деп айтты ата? Өзүнчө эле бирдемелерди кыйтат. Аялым эмнеге жаш кезинде өтүп кетти? Кызым эмнеге мен каалабаган кишиге турмушка чыгып атат? Жанымдагы аялдар эмнеге мени таштап кетип атышат? Мен ушул иштерге тиешем барбы деген болбогон сөздөр. Аябай жакшы доктур экен. Сени дароо тааныптыр. Сен болсо ачууланганына караганда туура айтып жатканын билип атасың. Демек Гулияны ошон үчүн алып кетишкен тура, бөлмөсүн тинтишип, мен эмнеге муну билбей калдым экен десең? Жакиде кое тур, унчукпай тур айтып берсин. Айта турган эч нерсе жок азырынча. Эч нерсе жок Корхан. Же Bülent, же Гулия. Экөө тең шектүүлөр. Экөөнүн бирөөсү жасады. Же болбосо уурдалган 3-киши. Ким экен ал 3-киши? Дагы бирөө бар бекен? Ким экен ал?
Азырынча маалыматыбыз жок. Туранды сүйлөтүп айттырууга аракет кылып жатышат. Ой, Туран кайдан билмек эле мындайды? Туран тиги эле Рызанын оң колу. Албетте ошол билет да, башка ким билмек эле, Жахиде? Адалет да кетиптир. Эч күткөн эмесмин. Мен дүйнө астын үстүн болсо, адалет мени таштабайт дечмин. Балким туура айтып жатасыңар. Мынчалык дал келишүү болбойт. Ошончо адам мени таштап кетип жатса, менин да күнөөм бар экен да. Мындан да алайынбы? Таксим Бey, мен сизди аябай сүйөм, аябай сүйөм. Ата? Ата жакшы элесиңби? Эмне болду? Кээде жинди болуп кетчүдөй болуп атам. Оюма кызыктай көрүнүштөр келип кетчү болду. Кудум мээме бирөө бычак сайып жаткандай. Сага доктор жазып берген дарыларды ичип атасыңбы? Каякталар? Бул жерде. Тартмадабы? Ал муну ич. Жакшы болуп каласың. Атаке, эс албай жатпайсыңбы? Эс албай жатасың. Сен дайыма эс алышың керек. Кана, бир аз жатчы. Жат. Кана жат, жакшы болуп каласың. Ой, атам-ай. Эмне болду? Сүйлөштүңөрбү? Уктап атат. Ай жок, Гүлия болушу мүмкүн эмес. Гүлия эмес. Бүлент кылган. Бүлент да. Сүйхан, жүр чыгалы. Чыгалы. Гүлия эмес. Жахиде кетип баратышат, өзүңө кел. Жакшы баргыла, макул. Саламатсыздарбы, Жесур Бey, Сухан айым? Саламатсыздарбы? Жакиде корулууда ушул жердеби? Ушул жердемин. Жакиде айым, саламатсызбы? Биз менен тергөөгө барышыңызды өтүнөм. Кесиптештерим болсо уруксатыңыз менен бөлмөңүздү карап чыгышат. Тергөөчүлүктөн тинтүү уруксаты бар. Ал эмне дегениңиз, эмне болуп кетти? Бөлмөнү эмнеге текшеришиңер керек? Корхан Бey, убакыттан утурбай кесиптештерим карай беришин. Мен сизге баарын түшүндүрүп берем. Эгер тергөөчүлүктөн уруксатыңыз болсо, албетте кириңиздер, караңыздар. Седа. Полицияга байкөндөрдүн бөлмөсүн көрсөтүп коесуңбу, Сураныч? Албетте, жүргүлө. Кире бергиле, баштасаңар болот. Эмне болуп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы? Жесур Бey, Рыза чырпыжы уурдаган 3-чү киши анык болду. Жахиде корулууда. Кайдан билдиңер? Туран айттыбы? Андай нерсе болгон жок. Андай боло турган болсо, Жахиде бизге айтмакта. Ооба. Бир нерсе десеңчи, Жахиде, ошондойбу? Үстүнкү кабатты карагыла. Карасаң, бул жерде бир нерсе бар экен. Командир. Уксаңар, карганып берем. Чын айтам, мен эч нерсе кылган жокмун. Макул. Анда муну баштыгыңызга эмнеге салып жүрөсүз?
Сизди угуп атам. Жахид айымдын баштыгынан чыккан дары менен Сухан айымга берилген дарынын бир экени аныкталды. Бул деген сөз Мага ал дарыны Жахиде бериптирби? О Кудайым ай. Укканыма ишене албай турам. Эми эмне кылабыз? Сурак токтойбу? көрүп турганыңардай күнөөлүүнү таптык. Жахид айым атайлап адамга зыян келтирүү кылмыш үчүн эртең сот алдында жооп берет. Камалабы, камалбайбы ага сот өзү чечим чыгарат. Кое бер мени, кое бер. Мени ал жака алып бара албайсыңар, кое бергиле, Корхан. Сени менен таанышкан үйлөнгөн күндөрүмө наалат болсун Жахиде. Мен сага окшогон айбанды кантип сүйдүм. Мен да байкуш турбаймбы? Мага да сооп болот сага окшогон жүрөгү суукту сүйгөн. Корхан, карганып берем. Мен кылган жокмун. Бул канчанчы карганышың Жахиде? Канчанчы жалганың Жахиде? Мен кылган жокмун. Жазаңды тарт эми. Айбансың сен, айбан. Балаңдын жүзүн көрсөтпөйм сага. Байке, жаным, кыжалат болбочу болду. Кантип капа болбойм, Сухан, кантип? Сага кантип муну кылды? Муну менин карындашыма кантип кылды? Бир адам башка адамга муну кылабы? Мен кантип силердин бетиңерди карайм эми? Ошондой да болмок беле. Сенин күнөөң жок. Антбек Орхан, кана кеттик. Карасаңыз, мен кош бойлуумун. Эч нерсе кылган жокмун деп жатам. Карасаңыз, кош бойлуумун мен. Эч нерсе кылган жокмун. Мен эч нерсе кылган жокмун. Кудайым ай. Болду, баары өтөт, баары артта калат. Мен эч нерсе кылган жокмун. Анчалык шаштырып эмне болду? Мага турмушка чыгасыңбы? Турмушка чыгам деп эдиң беле? Турмушка чыгам.
ишене албай жатам. Жахиде. Болду, буларды ойлоо эми, макулбу? Кыжалат болбошуң керек. Кантип кыжалат болбойм. Канткенде да үй бүлөмдүн мүчөсү. Буга чейин эмнелерди гана кылган жок дейсиң, бирок ушундай кылат деп эч күткөн эмесмин. Байкуш Корхан. Ооба, кантип унутат эч билбейм. Албетте унутат. Ага биз жардам беришибиз керек. Корханды биздин бактыбыз жакшы кылат. Же бүткөн болсоң, алып коеюн. Ширин каяктачын эле? Алар бир жакка кетишти, Кемалдын иши бар экен. Каяка барабыз? Жакшы бир күндү өткөргөнү. Эмне пландап атасың? Сюрприз. Кана кеттик. Таксим бей? Нежла. Кандайсыз? Адалет кеткен соң бул жерде жабылып калды дечи. Сен болсо жумушсуз калдың. Жок, жок. Ооруканага жумушка киргем. Эптеп жатам албетте. Адалет айымды абдан сагындым. Жайы жанаттан болсун. Билесизби? Кээде өзүмдү күнөөлөйм. Ага, сиздин ооруп калганыңызды мен айткан болчумун. Айтпай эле койсом болбок экен. Билбей калганда түрмөдөн качпайт беле. Тиги ага сөрөйү да ыплас да. Аны өлтүрбөйт беле. Азыр тирүү арабызда жүрмөк беле. Жаным Адалет айым. Адалет. Öldü. Мына келдик. Ушул жерби? Эмне келдик бул жерге? Сюрприз. Кана түшчү? Сюрприздечи? Көрөлү анда. Мындан аркы жолду жөө басып өтөбүз. Макул. Сюрприз болсун дедим сага. Ачууланган жоксуңбу? Көпкө күткүм келген жок. Ачууланып? Жиндисиң сен? Ооба, сен каалагандай болгон жок. Бирок Дал мен каалагандай. Дагы эмне керек мага? баары ушул жерде экен го. Кана жүргүлө. Мен келин айымды алып кетишим керек, себеби даярданабыз. Мен кантип сага келин айымды бере алам? Мына монтип. Кана Сухан, жүр, кана. Тергөөчү бей. Куттуктайм. Рахмат, кош келиңиз. Кушбак бол. Рыфат ага, Күйөө бала, кана кел. Кош келдиң ага. кушбак бол. Көрүнүшүң жаман эмес. Ооба, жаман эмес. Бир аз толкунданып турам. Кош келдиң Бану. Жесур, жамандык артта калганына кубандым.
Қалды. Бизди жалгыздатпай келгениңе рахмат. Чынында мен сага рахмат айтам. Мындай бактылуу күнүңөрдү биз менен бөлүштүңөр. Кош келдиң. Жакшы элесиңби? Жакшымын, жакшы элемин сарсана болбогула. Макул. Мехрим акайым. Кош келиңиз. Сен да кош келдиң. Мехрим акайым, мени кечирдиңизби? Сени кечирбей коюу мүмкүн эмес Жесур. Ананда сен жөнөткөн тиги гүлдөрдү көргөндөн кийин. Ананда бизди капа кылбай никебизди кыюу үчүн келгениңизге дагы бир жолу рахмат айтам, баш чайым. Карасаң канчалаган жагымсыз иштер болду. Ошончо да никеңерди кыюу мага буйруган экен. Болбогондо андан да жакшы болмок, бирок мейли эми. Бүлөнттүн да күнөөсүз экени аныкталды, шүгүр. Аны билем. Кечирим сурайм. Болду, эми кечирим сураба, капа болом анда. Болду, өттү, кетти, унуттук да. Күйөө бала. Даярданбайсыңбы? Күтө тамырлап кеттик. Дароо кийинип алайын анда, азыр келем. Кана бол эми. Жүр Корхан. Адалет. Эмнеге кеттиң? Кайда кеттиң, Адалет? Эмнеге мени таштап кеттиң? Угуп атам. Жесур бей? Ооба, угуп атам. Жесур бей, мен Алеф Мейрман айым. Ооруканага келип Кая бей жөнүндө сурабадыңыз беле? Ооба, угуп атам. Менмин. Тиги кабар бергениңиз үчүн рахмат. Азыр абалы кандай? Абал жакшы боло баштады. Эртең менен реанимациядан чыгардык. Көргөнү келсеңиз болот. Жакшы, өтө кубанычтамын. Мындай кылалы. Мен бош болоору менен убакыт таап дароо көргөнү барайын. Кабар бергениңиз үчүн сизге рахмат. Күтөбүз, жакшы алыңыз. Рахмат. Жакшы туруңуз, рахмат. Дагы бир жолу дүйнөдөгү эң сулуу келин болуп турсуң. Сен да жаман эмессиң. Даярсыңбы?
Тетиги шириндерди карасаң. Дагы бирдеме болуп кетеби деп коркуп атам. Коркпа. Бул жолкусунда биз үйлөнөбүз. Саламатсыздарбы? Мына жаштар. Даяр болсоңор баштайлыбы? Сиз, урматтуу Жесур Алимдар оолу, Сухан Корлудан жубайлыкка алууга макулсузбу? Макулмун. Сиз, урматтуу Сухан Корлуда, Жесур Алимдар оолуна турмушка чыгууга макулсузбу? Макулмун. Баракелде. Алло. Эмне кылмак элем? Акыркы топту киргиздим. Сыйлыгымды күтүп атам. Жаңы жашоомдун барагын даярдап атам. Мындан өткөн бакыт барбы? Кандайча? Эмне дегениң ал түшкөн жок? Кандайча түшкөн жок? Дарыны берген эмес белең? Дарыны соусуна коштум. Бирок канчасын ичти билбейм. Экинчи муну менден талап кылба. Кармалып калышмас калды. Мен сөзүмө турдум. Сен да сөзүңө турасың. Кудай жазаңды бергир. Rıza! Ağa emne kılıp jatasың? Кетип баратам. Emnege? Birazdan keyin keme жылат. Мүмкүнчүлүктү качырма ага. Болду, Кая. Бул жакта жарым калган ишим бар, ошону бүтүрүшүм керек. Мени бирөө жарым сурай турган болсо көргөн жоксуң, уктуңбу? Макул ага. Силерди ажыратпай туруп эч кайда кетпеймин. Жесур менен Сухан. Колуңарды коюп койгула.
Дептерди мага бергиле. Кана, анда кол коюлуп бүттү. Gelingizler. Memleketime çoktan bahar gelmiş. Silerdi жаш жубайлар деп жар салам. Бактылуу болгула. Рахмат. Ermiştir dağlarını gelincik basmıştır. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında Seninle baharı kutlamaya geliyorum Başımı omzuna yaslamaya Hayata yeniden başlamaya Bağında bahçende pınarlarında İçimi yıkamaya geliyorum Başımı omzuna yaslamaya